Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кезектеги чыгарылышыбыз, кезектеги видеобуз Кыргызстан картасынан баланс KG капчыгына акча которуу. Бул видеону башташтан мурун мен сиздерге кайрыларым, сиздерден суранарым, менин каналыма подписаться болуңуздар, катталыңыздар жана бул көрүп аткан видеоңузга класс басыңыздар. Лайк басыңыздар. 5 басыңыздар. Анда эмесе видеобузду баштайбыз. Видеобузду башташтан мурун айтарым сиздерге, дагы бир жолу айтарым сиздерге Кыргызстан банктын картасы болуш керек. Жана картаны сиздерге банк тарабынан берип атканда телефонуңуздарга мобильный банкингди кошуп берген болуш керек. Өздөрүнүн приложениясы бар, банк онлайн деген. Ошол приложенияны сиздерге кошуп берген болуш керек. Ошол приложенияга киребиз. Киргенде эле киргенден сразу балансты көрөбүз. Балансыбыз азыркы учурда бизде 15-25 тыйын бар. Мунун буга чейин менде 1 сом 25 тыйын болгон. Мен мындан мурунку видеобузда баланс KG тиркемесинен Кыргызстан банктын картасына шотуна акча которуу деп 10 сомду которгон болчумун. Ошол 10 сомду анада турат. Ошол 10 сомду эми обратно баланс KG тиркемесине которобуз. Андыктан биз жогорудагы 3 точканы басабыз. 3 точканы басып, транзакция дегенге киребиз. Транзакция дегенден регулярный платеж деген эң аягында турат. Ошого киребиз. Ошого кирип туруп, электронный кошельки дегенди басабыз. Анан электронный кошелек баланс дегенди басабыз. Аны басып, анан бул жерге реквизитти жазабыз. Международный форматта 996 776 66 99 26. Так, бул реквизит деген баланс KG тиркемесине туташылган номеруңузду ушул жерге жазасыз. Андан кийин 10 сомду тандайбыз. Эгерде сизде бир эле шот болсо, бул шоттор жылбайт. Эгерде бир канча шот болсо, сизде ошол шотту которушуңуз керек. Ошол шотту бул жерге коюшуңуз керек. Менде азыр бир эле шот бар. Ал шотумда 11 сом 25 тыйын бар. Анын 10 сомуну которомун баланс KG'ге. Так, продолжить басабыз. Басканда электронный кошелек, поставщик услуг электронный кошелек баланс чыгат. Введите реквизитти 996 776 66 126 чыгат. Сумма 10 сом, сумма комиссия 0 сом. Абсолютно бесплатно. Комиссиясы жок. Будет списано 10 сом 0 тыйын деп турат. Эми которобуз. Продолжить бассаңыз, баланс KG тиркемесине 10 сом өтүп калат. Продолжить бастык. Операция прошла успешно дейт. Бунда дагы продолжить басабыз. Эми шотубузду көрөбүз. Шотубузду көрсөк, мына обновить болсун азыр. 1 сом 5 тыйын. Так. 1 сом 5 тыйын калдыбы? Эми балансыбыз KG'ге киребиз. Кирип туруп, тиркемеден чыккыңыз келет. Жок. Что-то обновить могу этот.
акырын түшөт. Шашпаңыздар андыктан. Алыш күчө мен сиздерге дагы бир эмени көрсөтөйүн. Бул финансы деген бөлүмдө бир канча эмелер бар, платеждер бар. Бул жерде Finca Bank погашение кредит дейт, Finca Bank пополнение депозит дейт, Finca Bank пополнение счета дейт. Paybox бар, ага төлөсөңүз болот. Tax кредит бар. Абенский модул дейт, Агрофинанс, Ала Тоо кредит, Арыш финанс, Айо финанс, Байлык финанс. Байлык финанстан если кредит алган болсоңуз, кредитиңиз бул жерден төлөсөңүз болот. Байлык финансы басасыз, бул жерде Байлык финанста договорду бар, кредит договордун номерин жазасыз, реквизитти. Ал жактан кредит алган болсоңуз, кредитный адрестерди жазсаңыз болот. Так, Банк Кыргызстандан өттүм. Биринчи МПФК дейт, биринчи МПФК НАНО дейт. Бул крупный компаниялар болсо керек. Государственное страхование дейт. Бул кыскасы, бул жерде көп платеждер бар. Доскредо банк погашение кредит дейт. Төлөсөңүз болот. Так, дагы бир көрөлү. Мынакей түшүптүр 10 сом жана которгонуңуз, 10 сомуңуз эми түштү. Урматтуу көрөрмандар, көрүп турасыздар. Так. Так, эми дагы бир айтарым, жана биздин шотубузда 11 сом 25 тыйын бар болчу. Мындан кемитебиз 10 сомду. Бизде 1 сом 25 тыйын калыш керек эле. Азыр 1 сом 05 тыйын турат, 1 сом 05 тыйын калды. Так, бул услуга алат экен. Услугасы болгону 2% экен. 0,2% экен. Если сиз 2000 сом которо турган болсоңуз, сизден 4 сом услуга кармап калат экен. Болгону ошол, урматтуу көрөрмандар. Ушуну менен биз видеобузду аяктайбыз. Дайыма тынч болуңуздар. Кийинки видеодо көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.